Байыркылыгы бар кыргыз элинден нечендеген кыйын кыздар да чыккан. Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан телетест көрсөтүүсү. Бүгүн биз болсо тесттик сурамжылоолорду кыргыз элинин кыйын кыздарыны билесизби деген темада түзүп көчөгө аттанып турган учурубуз. Демек, кыргыздан чыккан кыйын кыздарды сиз да мыкты билем десеңиз, анда биздин көрсөтүү менен бирге болуңуз. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан телетест көрсөтүүсү. Өткөн көрсөтүүбүздө жалпыңыздарга адабияттан алыңыздар кандай деп мыкты суроолорду узаткан элек. Дал ушул суроолорго бизде туура жоопту жөнөткөндөрдүн саны өтө эле арбын, бирок алардын ичинен алгачкылардан болуп жөнөткөн бул телекөрүүчүбүз көрсөтүүбүздүн жеңүүчүсү аталды дагы белекке ээ болду. Эгер сиз дагы эң сонун белектерге ээ болом десеңиз, анда бул көрсөтүүнүн аягына чейин көрүп барып, эң сонун берилген суроолорго жооп берип белекке ээ болуңуз. Кыргыз элинен чыккан кыйын кыздардын аттарын атап бере аласызбы? Кыйын кыздар кимдер эми? Уркая Салиева бар, Курманжан Аткайнебиз бар. Канике апабыз бар. Ошол мен билгем. Азаматсыз, дал ушул багытта биз сизге бир суроо берели. Сиз болсо туура жоопту бериңиз дагы бизден белекке ээ болуңуз. Сизге суроо: кант кызылчасын жыйнап рекорддук көрсөткүч көрсөткөн эмгекчил айым ким болгон? Зууракан Кайназарова болуш керек. Болуш керек деп ойлойсуз. Ооба. Келиңиз, дал ушул болуш керек деп бир ойду токтой албаганыңыз үчүн биз сизге 4 вариант айталы. Сиз болсо туура жоопту дагы да тактап бергенге аракет кылыңыз. Ошол эле болуш керек. Келиңиз. А варианты бул Зууракан Кайназарова, Б варианты Кулипа Кондучалова, В варианты Уркая Салиева, Г варианты Бакен Кыдыкеева. Зууракан Кайназарова эле. Ал кандай кант кызылчасын жыйноодо көрсөткүчтөрдү көрсөткөн? Эмнеси менен сиздин эсиңизде калган? Менин эсимде калганы ошол кыйын мезгилде, баягы аталарыбыз согушка кеткен мезгилдерде ошол энебиз аябай катуу эмгектенип, ошол кызылча боюнча эмгектенип аты чыккан эне деп эсептейм мен. Азаматсыз, демек сиз кыргыз элинен чыккан мыкты чыган кыздарыбыздын сап башында турган Зууракан Кайназарова боюнча мыкты маалыматыңыз бар экен. Сурообузга туура жооп бердиңиз. Биз сизди болсо куру кол кетирбейбиз. Албетте, кол өнөрчү Накен Дозоновдун колунан жасалган бул жыгач калпактын макет түшүрүлгөн брелокту сизге белек катары беребиз. Кармаңыз, бул сиздики. Рахмат чоң. Манастын жубайы Каникейдин өз аты ким болгон? Билбейт экен. Биз сизге 4 вариант айталы, туура жоопту бергенге аракет кылыңыз. А варианты Самира дейт, Б варианты Каникей эле болгон, В варианты Санира Бега, Г варианты Чыйырды. Чыйырды. Бул сиздин бизге туура деп берген акыркы жообуңузбу? Ооба. Чыйырды бул манастын кимиси болгон? Билбейт экен. Сиз туура деген вариант? Чыйырды деп атам. Азаматсыз, саламатта калыңыз, бир аз туура эмес жооп бердиңиз, сиз менен коштошобуз. Суроо менен кайрылам, атыңыз? Аксамай. Кыргыз элине таанымал айымдардан дароо атап бере аласызбы? Канчаны? Боло берет, канчаны атай алсаңыз. Курманжан Атка, Бүбүсара Бейшеналиева, Демек, ушул сыяктуу айымдарды мыкты билесиз. Мен сизге суроо берейин, сиз мага туура жоопту берип белекке болуңуз. Манастын жубайы Каникейдин өз аты ким болгон? варианттар Бар, сиздин вариантыңызды угуп көрбөйлү. өз аты эстей албайм. А варианты бул Самира дейт, Б варианты Каникей эле болгон, В варианты Санира Бега, Г варианты Чыйырды. Самира болгон, А вариантпы? Мен сизге да бир ирет варианттарды айтып өтөйүн. Самира, Каникей, Санира Бега, Чыйырды. Каникей эле болгон. Каникей эле болгон дейсиз. Бул акыркы токтолгон жообуңузбу? Ооба. Азаматсыз. Жооп бергендигиңиз үчүн рахмат, бирок туура эмес жоопту тандап калдыңыз. Сиз менен коштошобуз. Манастын жубайы Каникейдин өз аты ким болгон эле?
Каникеле. Каникейде болгону. Келиңиз, мен сизге 4 вариант айтайын. Сиз болсо мага туура жоопту бериңиз. А варианты болсо Самира болгон. Б варианты Каникейле болгон. В варианты Санира Бига, Г варианты Чыйырды. Каникей. Каникей. Башка жоопту тандабайбызбы? Жок. Ким болгон эле? Каникей болушун. Манас эпосун окуган белеңиз? Мектепте. Окугам. Ошондо акыркы жооп Каникей болушун. азаматсыз. Куттуктайбыз. Сиз туура эмес жоопту тандап калдыңыз. Сиз менен коштошобуз, саламатсызбы. Атыңыз? Азирет. Азирет. Манас эпосун окугансызбы? Жок, толук эмес. Толук эмес. Манастын жубайы Каникейдин өз аты ким болгон? Анысын билбейт экенмин. Каникейдин өз аты. Билбейт экенмин аны. Сизге 4 вариант айтайын. Бир варианты туура деп тандап бериңиз. А варианты бул Самира, Б варианты Каникейле болгон. В варианты болсо Санира Бега, Г варианты Чыйырды болгон. Санира кадай. Самира. 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 Самирабы же Санира Бегабы? Самира деп. Самира. Ушул жоопту туура деп бизге бересиз? Ошентип ойлойм. Саламатта барыңыз, туура эмес жоопту тандап бериңиз. Манастын жубайы Каникейдин өз аты ким болгон? Каникейдин өз аты анык билбейт экенмин. Мектепте өткөнбүз, бирок кайталагандан эстен чыгып калыптыр. Азыр эсиңизге сала албай турасыз. Келиңиз, мен сиздин эсиңизге салып өтөйүн, туура жоопту белгилеп бериңиз. А варианты бул Самира болгон, Б варианты Каникейле болгон. В варианты болсо Санира Бига, Г варианты Чыйырды. Санира Бика эмеспи? Санира Бика болсо керек эле. Ушул жоопко токтолосузбу? Ооба. Акыркы жооппу? Ооба. Азаматсыз. Анткени бул суроонун жообун көпчүлүк замандаштарыбыз таба албай келди. Сиз мектепте окуганыңыз бир аз болсо да эсиңизде калыптыр. Туура жоопту таап алдыңыз. Туура жоопту тапканыңыз үчүн биз сизге өзгөчө жыгачтан жасалган кол өнөрчү Накен Дозоновдун колунан жасалган бул брелокту белек катары беребиз. Кармаңыз бул сиздики. Билимиңизге билим кошулсун. Рахмат. Ийгилик сиздерге дагы. Атыңыз? Канбү. Алдыда келе жаткан майрамыңыз менен кыргыз элинен чыккан кыйын кыздардын аттарын дароо ысымдарын атап бере аласызбы? Кыйын кыздардан билбейт экен. Билбейсиз. Келиңиз, мен сизге суроо берейин, жооп берип белекебей болуңуз. Кайсы акча бирдиктеринде дейт, Кыргызстандын кайсы акча бирдигинде тарыхта орду бар аялдардын сүрөттөрү түшүрүлгөн? Баткен Кыткаева денеди. Биздин кайсы акча бирдигибизде тарыхта орду бар аялдардын сүрөттөрү түшүрүлгөн? Билбейт экен. Билбейсиз. Келиңиз, мен сизге варианттарды айтайын. А варианты бул 200 сомдукта дейт, жана 500 сомдукта. В варианты 100 сомдукта жана 20 сомдукта. В варианты 5 сомдукта жана 50 сомдукта. Г варианты 100 сом жана 1000 сомдукта. А Варианты 2000 сом жана 5000 сомдукта аялдардын сүрөтү түшүрүлгөн бежеке. 500 сомдукта. 200-дукта. 200-дүктө. 200-дүктө кимдин сүрөтү бар эле жеке? 100 экен. 100 сомдукта кимдин сүрөтү бар? 100 сомдукта жаңы атын таппай калдым да. Ошондо сиз кайсы вариантка токтолосуз? Ошондо Варианты 2000 сом жана 5000 сомдукта тарыхта орду бар аялдардын сүрөтү түшүрүлгөн деп эсептейбиз. Саламатта барыңыз, майрамыңыз менен сиз менен коштошобуз. Кыргызстандын кайсы акча бирдигинде тарыхта орду бар аялдардын сүрөттөрү түшүрүлгөн? 50 сомдукта Курманжандатка. Дагы? Бүбүсара Бейшеналиев. Ал канча сомдукта эле? Ол 5 сомдукта эле. Туура эле айтып жатасызбы? Туура эле айтып атам. Келиңиз, бизде көрсөтүүбүз телетест деп аталат. Сизге тест түрүндө түзүлгөн 4 вариант айтайын да, бир вариантын туура деп таап бериңиз. Сиз айткан банкноталар ушул вариантта камтылганбы? Жакшылап угуп турасыз. А варианты 2000 сом жана 5000 сомдо. Б варианты 100 сом жана 20 сомдо. Б варианты 5 сом жана 50 сомдо. Г варианты 100 сом жана 1000 сомдо. Так, ошондо 100 сомдо Тоглок молда.
Ушунда кайсы эки банкнотада биздин аялдардын сүрөтү түшүрүлгөн? Аялдардын сүрөтү экинчи Экинчи бизде 100 сом жана 20 сом. 20 сом, онда Сиз айта берсеңиз мен вариантын айтайын. Кайсы сомдо эле? 50 сомдукта. Дагы? Так. 5 сомдукта. 50 сом жана 5 сом деген вариантка токтолосуз. 50 сомго токтолот. Азаматсыз 50 сом жана 5 сомдукта аялдардын элестери түшүрүлгөн деп жатасыз. Айтор айтып да жатасыз. Бүбүсара Бейшеналиева жана Курманжан Датканын сүрөттөрү түшүрүлгөн деп. Эми айтыңызчы, ошол инсандар кыргыз элине эмнеси менен таанымал эле? Кыргыз элине ушу Курманжан Датка алай элин алып калган. Датка болгон, Датка болгон. Бүбүсара Бейшеналиева? Бүбүсара Бейшеналиева журналист, актриса болгон. Азаматсыз деги эле биздин суроого мыктылап жооп берип, аны иликтеп, жиликтеп бергениңиз үчүн дагы сизге биз өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрына бул чакыруу баракчасын беребиз. Кармаңыз бул сиздики. Эң соңку кино тасмалар жүрүп жаткан учура азыр эле барып көрүп келсеңиз болот. Рахмат, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Ушинтип ар дайым кыргыздын улуулугун көрсөтүп жүрө бериңиздер. Саламатта барыңыз. Макул. Чыккан кыйын кыздардын аттарын атап бере аласызбы? Курманжан Датка, Уркуя Салиева. Дагы ушулар. Келиңиз, мен ушул жаатта сизге суроо берейин. Туура жоопту табыңыз да, белекей болуңуз. Кыз келиндердин азаттыгы, теңчилиги үчүн күрөшүп, жашоосу трагедиялуу аяктаган айым ким? Билбейт ким аны. Мен сизге 4 вариант айтайын. Мүмкүн туура жоопту таап калатырсыз. А варианты бул Батыш Салиева. Б варианты Зурахан Кайназарова. В варианты Уркуя Салиева. Г варианты Курманжан Датка. Уркуя Салиева энче. Эмне үчүн жашоосу трагедиялуу аяктады эле? Согуш маалында болгонбу? Ал согуш маалында эмелердин баягы чарбачылыкка жардам берип, эркектердин ишини аткарып жүргөн. Эмне үчүн жашоосу трагедиялуу аяктады эле? Билбейт ким аны. Ошо жардам берип, баягы иштерди. Качылардын колунда. Ошолорду аткарып жүргөнү билем. Ат менен келип эмелерди башкарып. Кино тасманы көргөнсүз? Кино тасма. Ошо кино тасмада Уркуя Салиеванын кайсы сөзү сиздин эсиңизде калды эле? Аттарын алып келип суугарып атканда жана бирөөлөр эметет го келип. Ага, ошо жерлерин бир аз эстей алам. Эстей аласыз. Ооба. Азаматсыз, мыктысыз деги эле бул суроонун жообун сиз туура таптыңыз. Албетте кыз келиндердин азаттыгы, теңчилиги үчүн күрөшүп, бирок жашоосу трагедиялуу аяктаган айым бул Уркуя Салиева болгон. Сизге биз жогоруда сөз бергендей, туура жоопту тапкандыгыңыз үчүн бул белекти беребиз. Бул белек сизге Семетей кинотеатрынан мыкты тасмаларды көрүп келүү үчүн берилет. Силерге да ишиңерге ийгилик. Негизи кыргыз элинен чыккан мыкты айымдардын аттарын дароо атап бере аласызбы? Билбейт. Жок. Кыргыздардан чыккан биринчи министр айым ким болгон? Билбейт ким. 4 вариант айтайын. А варианты бул Курманжан Датка. Б варианты Жаңыл Мырза. В варианты Кулипа Кондучалова. Г варианты Ишенгүл Болжурова. Министр болгон биринчи. Ишенгүл деген эмеспи? Ишенгүл Болжурова дейсизби? Кыргыздардан чыккан биринчи министр айым. Курманжан Датка жок ал. Билбейт ким. Кайсы жоопту туура деп тандап бересиз? Ким эле аттары? Курманжан Датка, Жаңыл Мырза, Кулипа Кондучалова, Ишенгүл Болжурова. Биринчи министр. Билбейм. Бир ысымды атап бериңиз. Жаңыл Мырза жок ал айым эмес да. Кулипа Кондучалова деген. Кимге токтолдук? Кулипа Кондучаловага. Эмне үчүн буга токтолдуңуз? Тааныштай болуп кетти. Тааныштай, Сиз биринчи Ишенгүл Болжурова дедиңиз, андан кийин Курманжан Датка дедиңиз, Кулипа Кондучалова дедиңиз. Айтор варианттардын баарын эле айтып койдуңуз, эми акыркы вариант кайсы болду, ошону айтыңызчы. Биринчи министр айым. Ошол Кулипа Кондучалова. Ишеничтүү жооп берип атасызбы? Акыркы жооппу? Ооба. Азаматсыз, мыктысыз. Негизи бул суроонун жообун билет белеңиз же болжолдуу түрдө таптыңызбы?
уккандай болдум ошого. Кандай болгонсуз? Сиз бул суроого туура жооп бердиңиз. Албетте Кыргыздардан чыккан биринчи министр айым бул Кулипа Кондучалова болгон. Туура жоопту бергениңиз үчүн биз сиздин билимиңизди баалап, Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасын беребиз. Бул баракча сиздики. Эң сонун кино тасмалар бир гана Семетей кинотеатрында. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көчөдө жооп берген биздин замандаштарыбыздын жоопторуна ортоктош болдуңуздар. Келиңиздер эми кийинки суроого сиздер жооп берип, белектерге ээ болуңуздар. Кыргыз театрынын Умай энеси атыккан актриса ким болгон? А варианты Бакен Кыдыкеева, Б варианты Сабира Кумишалиева, В варианты Жамал Сейдахматова, Г варианты Сайра Кийизбаева. Эгерде ушул 4 варианттын кайсынысы туура деп эсептесеңиз, анда экранда бурчунда чыгып турган WhatsApp номерлерибизге өзүңүздүн туура деген жообуңузду алгачкылардан болуп калтырыңыз дагы. Белекке ээ болуңуз. Сиздер менен телетест көрсөтүүсү болду. Кайрадан эфир аркылуу жүз көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.